Тестти алгандан кийин ошол ар бириңиздер бири-бириңерге жолтоо болбой, тоголоктоп тестти ручка менен гана белгилейсиңер. Карандаш менен башка нерсе менен белгилесеңер, ошол тестиңер жараксыз болуп калат. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас регионалдык башкармалыгы тарабынан мергенчилик ырастамасын алууга талапкерлер арасында тестирлөө өттү. Анда мыйзамдуу мергенчилик күбөлүгүн алуу үчүн арыз менен кайрылган жарандарга мергенчилердин укуктары жана милдеттери боюнча суроолор берилди. Кыргыз Республикасынын жараны болгон, ошол соттолбогон, наркологиялык, психиялык жактан жабыр тартпаган, баягы ден соолугу жайында болгон биздин жарандарыбыздын баардыгы катыша алат. Ошол адамдардын топтолгонуна, келип түшкөн арыздардын санына жараша өткөзүлөт. Мына бүгүн дагы ошол жалпы жонунан ошол бир 70ке жакын талапкер ошол мергенчилик ырастамасын алабыз деп бүгүнкү күндө биздин башкармалыкка кайрылып, аталган кайрылуулар боюнча тийиштүү иш кагаздарын топтоп, соттолбогондугу тууралуу, наркологиялык, психиялык жактан жабыр тартпаган өздүгү тууралуу тактаган аныктамалардын баардыгын ошо алып алып туруп, анан ошол тестке киргизип атабыз. Мына өзүңөр көрүп атыңар. Тест ошол 60 суроодон турат. Ошол 60 суроодун 40-ына туура жооп берген жарандарыбыз ошол сынактан өткөн болуп эсептелинет дагы, ошол мергенчилик күбөлүгүн алышат да. Белгилей кетсек, мергенчилик ырастамасын алуу үчүн тестирлөө ар бир квартал сайын мыйзамсыз мергенчиликке каршы башкармалык тарабынан уюштурулат.